Эркектер ар түрдүү болгондуктан баардыгы бир аялга аракет кылат дегенден түшүнүктөн алыспыз. Бирок көпчүлүк эркектер мындай сыпаттуу эркектерге аялдарга аракет кылат десек, бул нерсе туура да. Ошондой сыпаттагы аялдарды кээ бирөөлөрдүн айтуунун туура көрдүк. Ушул сыпаттарга ээ аялдар башкалардын алдына кадыр бартуу, сыйлуу болот. Башка эри болуп, мисалы үчүн турмушка чыгарган болсо, эри дагы ар дайым ага талпынып аракет кылып турат. Мындай аялдардын биринчи белгиси өзүнө ишенген аял. Ар дайым өзүнө ишенген аял өзүнүн баасын билген, бирок текебир эмес. Көпчүлүгү өзүнө ишене билүүнү текебирдикке жоюп койгон, текебир болуп кетет, текебир эмес. Өзүн сыйлаган аялды башкалар ар дайым сыйлайт. Бизде ошондой турмушка чыккандан кийин балдарым деп, күйөөм деп аялдар өзүн карабай коет да, карабай койгондугу үчүн өзүнчө көп ооруйт, ага кошуп балдарын дагы оорутат, күйөөсүн дагы оорутуп коет да. Семьяда эң негизги энергия бой аял болуп эсептелет. Эгерде энергия аялдыкы азайып кеткен болсо, күйөөсүнүкү дагы балдарыныкы да автоматически азаят. Эгер аял эле апасы эле ооруп калсын, балдар да кошулуп ооруп калат. Ошондуктан аял киши биринчи орунда өзүн карашы керек. Самолетто бекерине биринчи өзүңө жардам көрсөт, анан жаныңдагыга жардам көрсөт деп айтылбайт аварийный положениеда. Ошондуктан да биринчи өзүңө карашың керек, өзүңө кам көрүшүң керек. Ушундай тамак кылса дагы балама көбүрөөк эт салайын, эриме көбүрөөк эт салайын, жакшыраак жерин эриме берейин, бирок өзүгө маани бербей калып, кийин барып өзүнүн анын аягандыгы үчүн, өзү жакшыраак нерсе жебегендиги үчүн, өзүнүн каны азайып кеткендиги үчүн бир болбогон балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Башы ооруган же назик, ушундай балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан да мындай маани бере турган маселебиз эмне? Өзүңдү сыйлашың керек эң биринчи кезекте. Башкалар сыйлаш үчүн дагы өзүңдү сыйлашың керек. Мага боло берет десең, эртең эриң дагы буга боло берет деп калат. Элесе сен башка оозунан угуп атасың, ага боло берет деген сөз кандай оор сөз. Ошондуктан да маани бере турган маселең ушул. Кийинкиси чыныгы кызыгуу менен жылуу мамиле. Сиз башка жактарга барган учуруңузда, мен ушул мамилени Вьетнамда көрдүм, башка өлкөлөрдө калп эле мамиле кылат да. Ал өзүнүн ушул менин ишим ушундай болгондуктан мен мамиле кылышым керек деп калп эле мамиле кылат, калп эле мамилеси билинип калат да туристтерге. А бирок Вьетнамга барсаңыз, Вьетнам туристтерден таза элек болгондуктан алар чындап мамиле кылат экен да. Чындап мамиленики өтө эле башка болот экен да. Ошондуктан да аялдар чындап мамиле кылышыңыз керек. Калп эле мамиле эмес, деп эмес, ахаха эмес. Күйөөңүзгө, жаныңыздагы территориядагы эркектерге чындап мамиле. Башка кээ бир аялдар ушундай башкаларды кызыктыруу үчүн, башкалардын оюн бузуу үчүн сырттагы намахрам эркектерге жылуу мамиле кылат. Ар дайым күлүп карайт, тийишет мындай кылып, ар кандай эмелерди кылат, кыймыл аракеттерди кылат, башка эркектерди өзүнө тартуу максатында. Бирок өзүнүн жанындагы эркекечи бир жолу колун көтөргөн эмес, бир жылуу сөзүн айткан эмес. Ар дайым эмне кылабыз деп турат. Эркектерге аялды аны чындап угуп, көңүл бурганын баалуу болот. Андан кийинкиси өз алдынча. Өз алдынча дегени көп аялдар бүгүн ажырашса акыл иштеп кетип атат да. Ажырашканга чейин өзүнчө жаш баланы жагып алып эриме күндө мушташат, сен андай кылдың, мындай кылдың, ананы бербедиң, мунаны бербедиң деп турмуш куруп эринин алдыда жаш баланы жагып алат да, ошондо ызы чыгып жүрө берет. Ажырашып кетсечи, бир күн барып талагыңды бердим десе, ажырашкандан кийин акыл иштеп баштайт. Мен өзүм бутка турушум керек, эрим жок, аракет кылышым керек, карьерамды кылышым керек, балдарымды өзүм багышым керек деп өзүнчө аракет кыламын деп өзүнчө акылдуу болуп алат да. Ошо эриң барда акылдуу боло бер. Эриң сени тосо да акылдуу болуштан. Ошондуктан да эриң барда акылдуу бол. Эриң балда акылдуу бол. Эриң барда акылдуу бол. Ажырашкандан кийин эмес. Өз алдынча болуп, мындай кылып элем, андай кылып берем деп алыска барбайсың. Ар дайым өз алдыңча энергичный бол. Өзүңдүн хоббиң болсун, максаттарың болсун, досторуң, ооба, өзүңө тиешелүү подружкаларың болсун, бирок гыйбат, ушак, керексиз, жөн эле убакыт өткөзө турган подружкалардан кесип токтотуп коюш керек булар подружкаларды. Мындай подружкаларды акырын аралыкты чыйып коюш керек. Сенин максатыңа, мечтаңа чогуу жете турган, колдоо көрсөтө турган, бир кеңеш сурасаң, токтоп туруп, өзүнө каалагандай кеңеш сага каалаган. Кээ бирөөлөр ушундай, үйлөнөм деп атам, кыз издеп атам десе, дароо кыз таап берет да. Өзү 10 жылдан бери кыз издеп жүрөт. Өзүгө келгенде тандап ушундай издейт. Бирөөнүкү болсо коркпосо мунага үйлөн деп кое берет да.
Ойлонуш керек, ойлонуш керек. Жакшы энергия жана юмор. А? Уа-ха-ха деп баягы аждаха, динозавр болуп кетишин кереги жок. Жылмаюу, күлкү аялга жарашат. Аялдын жылдызын ачат. Көп аялдар, көп аялдар сулуу, бирок жылдызы жок. Жылдызы бар деген нерсе бул акыл, парасат белгиси. Акылың, парасатың болсо, сен сулуу болбосоң дагы, мына беш бармак болуп турган болсо дагы, сен өтө сулуу болосуң. А эгерде сен парасатың жок, акылың жок болуп туруп, өзүңчө красотка боло турган болсоң, бардык эшиктериң жабылып калат сеники. Алыска барбайсың дегени. Ошондуктан да некен энергичный болуп, кээде күлдүргөндү билип, ар дайым дымпыйып, дуп болуп, тут болуп, күнүңдүн алдында ушундай болуп жүрө беришиң кереги жок. Күлдүрүп берип, бирдекелерди айтып берип, жок болсо дагы токойдо мындай болду эле деп, кээде жалганды сүйлөгөндү дагы билип орду менен, жакшылык үчүн жалганды сүйлөп, мындай болуп атат, андай болуп атат деп, кызыктыра билип, өзүңө тарта билип, сахнада Чарли Чаплин чыкса, миңдеген адамдар чыгып алып ага карап кол чабат. Неге? Ал кыймыл аракетти туура кылат, анын күлкүмүштүү нерсе айтып берет. Бир эле сахнада бир эле адам, бирок миңдеген адамдар ага карап кол чабат, күлөт да. А сен бир эле күйөөң деп тие албайсыңбы? Кээде ошондуктан юмор жактан, баягы дин жактан ушул күйөөгө чыкканга чейин, турмушка чыкканга чейинки эрежелер деп туруп китеп жазып ошол нерсени кылып коюш керек экен кыздарыбызга. Ошо юмор жагына, башка жагына бүт изчат этип, ошол нерселерди билиш керек. Жана мен айтып жаткан нерселер аялдыкы деп айтып жатамбы? Демек эркектер дагы бул нерсени алыш керек. Кээде эркектерге деп мисал берип атам, аны аялдар дагы өзгө тиешелүүсүн алыш керек. Ишеним жана колдоо, бул бешинчиси, анан эң негизгиси. Эркек киши бул алыс жолдо өзүнүн катачылыктарында, кемчиликтеринде да, ага түшүнүүчү, ийгиликтеринде, ийгиликке жете турган болсо, кубанычына себепчи боло турган жанында бир нерсени, аялды көргүсү келет да. Кээ бир аялдар ушундай, муну колунан келбейт, бул лох, сен ушундайсың да, бир жакшы адам болбодуң, ар дайым буттан тартат, колдон тартпайт, колдоо көрсөтпөйт. Ишеним жана колдоо бул негизги маселе. Эркек кээде адашып калат, кээде жол таппай калат. Келип, акырын унчукпастан келип, эриңизге проблема келген учурда, бутуна башыңызды коюп, же желкесине башыны коюп туруп унчукпай, жөн эле унчукпай, 5-10 мүнөт жатышыңыз эркекке өтө күчтүү мотивация берет. Тескери карап жатып аласыз, маани бербейсиз. Кыз баласыз, сиз кызыктуусуз. Келип, эркелеп. Аял киши кыз баладай болуш керек. Всегда кыз баладай болуш керек. Жаш кыздай, эркелеген, күлгөн, дайым секирип турган. Ошол нерсени көргүсү келет эркек киши. Кары кемпирде эмес, чоң аялда эмес. Сиз ар дайым жаш көрүнүп турсаңыз, эркек кадимкидей ошол нерселер мотивация алат, таасир алат. Эркекте толтура проблема. Көчөдө, жумушунда проблема, үйүндө проблема, бардык жеринде проблема. А сизден күч албаса, кимден күч алат ал? Сиз дагы жарга түртүп атсаңыз, каяка барат ал? Андан кийинкиси сырлуу болуу. Бардык нерсесин дароо ачып салбай, дасторконго жайыл дасторкон кылып койбостон, акырындык менен өзүнүн дүйнөсүн ача билген. Кызыктуу көрүнөт аял. Ошондой аял кызыктуу көрүнөт. Дароо эле келип, мындай болду, андай болду деп, бүгүн саардан кечке андай кылдым, мындай кылдым деп. Сырдуу болгонго аракет кылышыңыз керек экен. Сырдуу болуп сүрдүү көрсөтөт, кызыктуу көрсөтөт сизде. Эриңиз сизге тартылышка дагы мажбур кылат. Кыскасы, эркек ар дайым аракет кылат, эгер ал аял менен болгон мамиле ага кубаныч, күлкү, сый жана өзүн жакшыраак сезүүгө мүмкүнчүлүк бере турган болсо.
И аялдар дагы ошондой. Андан кийинкиси жумшак мүнөз, бирок принциптүү аял. Назик, бирок өзүнүн чегин билген аял. Таза жана тыкан, сырткы көрүнүшүнө көңүл бурган, бирок ашыкча жасалмасы жок. Ашыкча жасалмасы жок. Бүгүн көп жасалма болуп кетет. Урматтуу аялдар, кайка барып атасыздар сиздер, Ооз бокс болуп калган мына жер. Көз, кирпик, каш, кулак баары жак жасалма болуп кетти. Оригинал жериңиз калдыбы өзү? Оригинал жериңиз калдыбы? Турмушка чыгарда бул жагыңызды ар нерсе кылып, абретиңизди. Ошондуктан да не? Жасалма жериңиз болбош керек экен. Таза болуңуз, тыкан болуңуз, жылдыздуу болуңуз. Бул деген акылдуу, парасаттуу болгонго аракет кылсаңыз, көп макияждын кереги жок аялга негизи. Анан эркек киши көп макияждуу, көп жасанган аялды дагы ары түртөт, колу менен түртөт. Табигый сулуулукка өзү жетпейт. Аялдар өзү билип эле турат. Сулуулук жаатында аялдар арасында азыр эстафета кетип аткан учуру 21-кылым ушундай, мына ушундай, мен өтүшүм керек. Мына ушундай, өтүп кетишим керек. Кыздарды, аялдарды байкасаңыз, өзү ортого түшүп алат, жанагы хуник подружкалар жете эле болот. Аялдардын арасында сулуулук маселесине жарыш өтө катуу кетип атат. Паранча артисттин аялы мындай кийинип алыптыр, паланча блогердики мындай кийинип алыптыр, мен ушундай кийишим керек. Мындай болушум керек. Мындай кылып коюшум керек да, ошондой сулуу болуп кетем да. Бул башара, бул бет. Кээ бирлөрдүкү баллондон айырмасы жок, бирок ак краска кылып, көк краска кылып, бирдекелерди боеп, ар кимге жаккысы келет. Табигый сулуулукка жетпейт. Бул туура тамактануу, правильный питание деп коет. Өзүңүздүн диетаңыз, ташкы салмактан арылуу, спорт менен машыгуу. Мына ушул нерсе сизге таза сулуулукту алып келет. Сиз ар баланы жеп, каалагандай уктап, түнү 2-3-кө чейин ар ким менен сүйлөшүп телефондо, анан жатып уктап, жеп эле уктап, жашооңуз жеп, анан туалетке барып чыгарып, анан каалагандай кайф жашоо болуп кала турган болсо, сизде сулуулуктун сысы да калбайт. 1000 макияж кылбаңыз, 1000 кирпиктерди койбоңуз. Муну кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам. Сиздин ден соолугуңуз да кетип атат. Сылты жадыраак, ич калтыраак деп. Ич өлү, органдар уже бүт өлүп бүтүп атат. Сол жери жок, күндө арзанат. Мына жерим ооруп атат, бул жерим ооруп атат. А таза жаша, тыкан жаша. Сени бирөө тосот бул жашоодон. Нафсты адам токтото билиш керек, тыя билиш керек. Гүмбүрлү каалап атам десе, Түркияга барып гүмбүрлү жеп келиш шарт эмес. Кебаб каалап атам деп Осман кебабка барып Осман кебаб жеш шарт эмес. Бул жей турган нерселер, иче турган нерселер, жол катары кыла турган нерселер. Эмнеге шартың бар? Эмне жакын? Кайсы кухня жакын? Собой жеп кете бер. Сөзсүз мынтип отуруп, интеллигентный баягы швейцарский стол, аппак дасторкон, үстүгө вилка, кашыктар мынтип кесип, маймыл окшоп жашың шарт эмес. Бул жеш жеңил каралыш керек. Жеш үчүн жашап калтасың сен көп учурда. Жашаш үчүн эмес. 10 километр алыска барып бирдеге жеп келип атат. Тең сүйлөшө билүү. Тең сүйлөшө билүү дегени көп аялдар көп учурда тытыкасы күчтүү, тили узун. Тил мынандайча кетет. Барып жан дүйнөгө канжар болуп сайылат. Эркек болсоң кулагымды бер. Эркексиңби, жообумду бер. Эркексиңби деп эркектин эме кыла берет да. Адам кичине ойлонуш керек. Аял болсо дагы ойлонуп сүйлөш керек. Сөз бекер, ой бекер. Бекер экен деп бар деген айта бербеш керек. Бекер ресурстар кор болот. Суу бекер деп каалагандай иштетип атабыз. А суу дагы өзүнүн убагында бизди кордоп коюп атат. Байкасаңыздар, суу жетпей калат кээде бакалашка издеп тоолорго чейин суу алып келип калабыз. Ушунча тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз бар болуп туруп ошондой. Сизди кыйнап коет. Бош ойлоруңуз, бош сөздөрүңүз. Талашты урушка айлантпай, акылдуу сүйлөшө билиш керек да. Тегерек столдо баардык нерсени чечип койсо болот. Аялы келип акылдуу болуп эле, келиңиз ата акеси деп,
дарузун берип, тамагын берип, чайпайын берип, тегерек столдо отуруп алып, курсагы тойгондон кийин массажын кылып берип, күйөөсүнө жакшы жылуу мамилесин кылып бүткөндөн кийин сүйлөсө болот. Анда дагы бакырыш эмес, чакырыш эмес, жаман сөздөр эмес, күйөөнү, эрини жерге уруш эмес, сен колуңан иш келбейт, андай келбейт, мындай келбейт, акча албайсың, мага акча бербейсиң эмес. Сиздин сүйлөшүүңүз эки тараптуу тең тараза болуш керек. Өзүңүз дагы жерге урбаңыз, күйөөңүз дагы жерге урбаңыз. Эч качан балдарыңызга көзүнчө урушпаңыз анан. Балдардын көзүнчө урушпаңыздар. Эч ким жокто бир бөлмөдө же бөлмөдө балдарыңыздар болсо көчөгө чыгып уруш бериңиздер. Үн катпаңыздар. Кошуналарга угулбасын бакыр чакырыңыздар. Башкаларга дагы бул таасир берет. Өзүнө кам көрүү, ден соолугуна, анан айтат элем психологиялык абалына. Өзүнө кам көрөт, бүгүн аялдар мына ушул тегерек жерине кам көрөт. Мына ушул тегерек жерине. Көз боелгон, мына жер бирдеке болгон, ооз мындай болгон, помада коюлган. Ушу башка эле маани берип атат. Баштын ичигечи, калган дене мүчөлөрүгөчү айырмасы жок. Айырмасы жок. Негизи ушул жер боелсо, эми калган жер кийимди астында калып кетет экен да, форманын ичинде. Чоң көйнөктөр тосуп калат экен дагы, ушул жер көрүнүп, күлгөндө жакшы көрүнүш керек, башка эркектердин вниманиясы бул тарапка бурулуш керек. Ушул жерде эле боейт, ушул жерди краска кылат. Бул жерчи. Өзүңүзгө кам көрүү дегенде сиз помада коюп, бетиңизди краска кылышты түшүнбөң. Өзүгө кам көрүү дегенде күнүнө жок дегенде оң бет китеп окуш дегени. Өзүнүн руханиятына көңүл буруш дегени, психологиясына көңүл буруш дегени, акылына күн сайын өстүрүү дегени. Өзүңүзгө кам көрөсүз, качан канча кам көрөсүз деп журналист сураса, ал аял айтып атат. Не дейт? Мен ушунча саат күзгүнүн алдыда отурам, мындай краска коем, мындай помада коем деп айтып берет да. Жада калса ценасын айтып коет, $500 деп коет. Ошол жерден эле түшүнүктүү, ясно ал. Өзүнө канча кам көрүшү. Жумушчул жана максаттуу, жалкоо эмес, өзүнүн келечегин кура билген. Өзүнүн келечеги дегени эри менен чогуу келечекке максатташ болуш, бирдей болуш дегени. Мен ушуна окуя болду, бул кече жакында болгон окуя. Биз тараптан ошо Россияда, Москвада иштеп жүргөн жигит үйлөнөм деп калды. Анан үйлөнөм деп, бияктагы кызы дагы даяр болушту. 1 жылдан кийин келди жигит. Келип, ушул сыяктуу кафеде жолугушуп, бир жолу сүйлөшүүгө уруксат берилген. Ошондо сүйлөшкөндө бул билген, 1 жылдан бери Москвада иштеп жүргөнүнө, үй алам деген, машина алам деген башка билген. Ошондуктан кыз биринчи жолукканда эле эркекке акча берген. Не акча? 280 000 сом акча. Бала көрүп таң калып атат да, неге берип атасың? Буга үй алабыз, жок дегенде машина алабыз, бирдеке кылабыз. Мен сиз иштеп жүргөн учурда мен бул жерде кантип рахат алып жүрөйүн? Бүгүн девушка парень болуп жүргөндөр, бүгүн кээ бир аялдар ушу күйөөсүн кантип кордосом, кантип жок кылсам, кантип акчасын жок кылсам экен деп турат да. Кантип кымбат кафелерге барсам, кантип эримдин акча алсам экен деп турат. Бул кантип чогултсам, кантип күйөөмө жардам берсем деп турат. Аллах ыраазы болсун. Мындай аялдардан Аллах ыраазы болсун. Кореяга бир кыргызстандык жигит Кореяда иштеп атат. Бул жактагы кыргыз кызы ошого тием деп атат. Тием деп аткан учурда тыйынга коюп, ата-энесиге бербестен мен күйөөмө берем деп атат. Муну карасаңыз, өзүгө иштетпейт атат. Кыздары, подружкалар эки жака барайлы, киного барайлы десе, жок, мен күйөөмдөн уруксатсыз барбайм. Күйөөм менен мындай кылышым керек, андай кылышым керек деп максаттуу аял да булар. Максаттуу аял. Бүгүнүн ойлобойт, эртеңин ойлойт, келечегин ойлойт. Виза, ошондой эмелерди, документ кагаздарын дагы атамдан сурайм акчасын. Күйөөмдүкү кыйынчылык абалда азыр. Күйөөм акча бере албайт мага деп атамдан сураймын деп атат. Ушундай акылдуу кыздар. Ошондуктан да сиздер келечегиңиздер бир жолго түштүңүздөр, бир сайда агасыздар суу болуп. Бирдей болушуңуздар керек. Максатыңыздар алдыга карата аракет. Анан мына жериңиз жалаң кийим, материал,
Kerem максаттуу кыздарга үйдөн деп бекер айтпайм да. Анан кызыл көйнөк кием, ак көйнөк кием, мынандай кафеде тамак ичем, мынаны сөзсүз ушундай болуш керек деп турган кыз боло турган болсо, сени кордойт, сени кыйнап коет. Ага кантип көйнөк жеткизип берем, анын кантип нафс калууларын кандырам деп өмүрүң өтүп кетип калат. Сен чоң максаттарга жетпей каласың да. Кээде барыга шүгүр кылып, кээде баарын кийип туруп, бир пальтону 2 жыл кийип коюшка дагы ыраазы боло турган кыз боло турган болсо, бул сени өлгөгө көтөрөт, асманга көтөрөт. А? Бир эжебиз турмушка чыкты. Өзүбүздүн бир тааныш байкебизге, Аллах ыраазы болсун. Булар өтө тездик менен өнүктү, өстү. Ошол үй жайы болобу, машинасы болобу бардыгы жетти. Неге? Аял акылдуу экен да. Кыз акылдуу экен. Сиз кыйналып иштеп атасыз, мен муну былтыр кийген пальтомду да кийип тура берем дейт. Сизге жардам колдоо көрсөтүшүм керек деп салат кылып, үйдө бизнес кылып, магазиндерге коет. Дагы бирдеке торт жасап, магазиндерге чыгара коет. Жөн жүрбөйт да аял. Күйөөсү билет, күйөөсү иштеп атат, аракет кылат. Мен жөн отурбашым керек дейт да. А кээ бирөөлөр ушундай. Путешествие болуш керек, мен эрим айландырыш керек, мен эрим кылыш керек, андай мындай. Да, бирок сизде акыл бар го, кол бутуңуз бар го. Үйдө жөн отурбай көп нерсе кылып койсоңуз болот. 24 саат ичинде макул 8 саат уктайсыз, 4 саат аяк көрөсүз, калган убакыт жөнүндө кетип атпайбы сиздики? Жумушчул жана максаттуу, ийкемдүү мүнөз. Мына бизде Кыргызстанда, Бишкекте уйгур дуңгандарда аялдарын байкасаңыздар, салат кылып сатып аткан, бирдеке кылып сатып аткан, базарда сатып аткан, бирдеке кылып аткан айтор тынымы жок. Биздин аялдар көпчүлүгү швейканаларда ажырашкан эжелерибиз иштейт көбүнчө. Ажырашып кетип акыл иштейт да. А чогуу жашап жүргөндө жаш баланы жагып алат. Күндө ызычуу уруш. Аны эркектердин бардыгы ушундай, эркектерге ишенч жок, эркектердин ою бир нафсын кандырса болду. А сен жакшына эптей албадыңбы ошону? А когда ажырашкандан кийин эми швейде иштешим керек, бала чакамды багышым керек, карьерамды кылышым керек деп, мындайча баягы Клеопатра болуп чыгып келет да. Жок, эриң барда чогуу ошондой аракет кылганыңда, эриң сени асманга көтөрөт эле сени. Ийкемдүү мүнөз, кырдаалга жараша адаптация болуу. Бул негизги маселе. Сен ойлобо, бай жигитке турмушка чыксам, жашоо түбөлүк рахат болуп кетет деп. Сен ойлобо, азыр диплом бар жигитке турмушка чыксам, дипломду мен багып ошону жашайбыз деп. Сен ойлобо, азыркы абал ошол бойдо кетет деп. Эч качан ойлобо. Ар бир абалга түшө билиш керек, ар бир абалга түшө билиш керек. Суу болуп акканды да билиш керек, жамгыр болуп тамчылаганды билиш керек, кайра мөңгү болуп асманга көтөрүлгөндү билиш керек. Жашоо ар кандай этапка салып көрөт да бизде. Нанды эле мисал ала турган болсок, жөнөкөй тандырда айылда апаларыбыз нан жабат. Нанды камыр кылат, мынандай кылып ызгылайт, мынандай кылып ызгылайт, суларды коюп, жумуртка, туз дагы мынандай кылат, Анан кийин мындай жайып чыгат, тегерентип, жайып чыгып, чөкүчтө мынантип урат, Канчалык ошол тандырга түшкөнгө чейин эле канча реформа болуп кетип атат да. Канча этапты секирип атат бир эле нан. Анан тандырга барып дуп этип урулат, ошол жерде кызарып купкузул болуп нан болуп чыгат да. Жашоо бир эле нанды ошончолук ударга салып коюп атат. Сиз менен мени, ал адамдарды жашоо өтө эле көп кыйнап коет. Сен нафс үчүн бойдок жигиттер үйлөнөм, жыргал да дейт. Ошо жыргалың ол үйдүн бурчунда эле калып кетет. Эшиктен терезеден качып чыгып кетип калат, кайфың, рахатың. Жашоо ушундай кыйнап коет. Азыр бир семья үйлөнө турган болсо, жок дегенде $1000 акча кетет айына. Продуктасына, башкасына. Кудай рызкыны берет, да. Бирок сен себепчи болуп атпайсыңбы? Эки адамга ылайыктуу сени кыйнап туруп андан кийин берет. 3 болдуң, 4 болдуң, 4кө ылайыктуу кыйналасың, анан берет рызкыны. Ошол жактан расчетун алышың керек. Кырдаалга жараша көнө билишиң керек да. Таш жауып атса дагы деп көнө билишиң керек. Бир темир таба коесуң, үстүгө түшпөсүн деп. Жамгырда, карда бар жокто көнө билишиң керек. Күйөөңдү алдыда таштап кетип калбашың керек. Комфорт, көлөкө, салкын жер сени чарчатат. Андан кийинкиси кайрымдуулук. Кайрымдуулук. Эркекке караганда аял кишинин жүрөгү жумшак болот. Көбүрөөк кайрымдуулук кылганды билиш керек. Кээде эркек башка жумуштары менен жүрүп, ар кандай эмелери менен көп учурда касса аялдын колунда болуп калат. Садака эхсан дегенде күйөөнүн уруксаты менен ар дайым берип туруш керек.
А? Ошол нерсени эриге насаат айтып, зекетиңизди бердиңизби жылына, садакаңызды бердиңизби, үшүрүңүздү бердиңизби? А? Ошондой маселелерди эскертип, эркек жүрө берет ал. Ушул маселелерге маани бериш керек. Акылдуу көз караш. Майда чүйдөлөрдөн чоң нерселерди көрө билүү керек. Акылдуу көз караш, көрөгөчтүк деген, бам парасат деген нерсе төкүчтүү нерсе. А? Эрине келип, атасы фаланча кошунабыз ажырашып кетиптир. Атасы фаланча тууганыбыздын мынасы өлүп калыптыр дешин ордуга, атасы мен бир китептен окуп калдым, мына ушундай экен. Биз дагы ана токмок жака балык кылып койсок, жылына мынча пайда калат экен. Азыр ушунча акчаңыз бар ашыкча, ошону балыкка салып койбойсузбу? Дей турган акылдуу аял болсочу. Бүгүн көпчүлүк аялдар келип айткан эмне? Ушак, гыйбат, эрине келип налыйт, жанындагы кошунасына айтат, Айгүлдү айтат, Назираны айтат. Алар мындай кылып кетти, андай кылып кетти. Бир проект, бир акылдуу пикир айтпайт. Өзүнүн жеке чөйрөсү бар. Достору, кызыкчылыктары, социалдык жашоосу. Өзүнүн подружкалары бар, жеке жактан сүйлөшө билген. Бирок ушундай аялдар бар, өзүнүн подружкасы да көп сырын билбейт. Эң жакшы подружка ападан өтөрү жок. Ападан өтөрү жок. Себеби эртең турмуш бирдеке болуп кала турган болсо, ошо подружкаларың биринчи душман болуп келе чыгат да. Ошондон подружкаларга бирдеке айтарда да ойлонуп сүйлөш керек. Ойгонуп сүйлөш керек. Бир аял ажырашкан биринчи күйөөсү менен. Экинчисинен дагы ажырашкан. Үчүнчүсү күйөөсү менен жашап атат. Бирок анын подружкалары бул ажырашкан эмес, биринчи күйөөсү менен жашап жүрөт деген ойдо да. Себеби бул сырын айткан эмес биринчи подружкаларынан башкаларына. Мисалы үчүн мен азыр бир жерге кете турган болсом, мисалы Европага же Египетке, мен эч кимге айтпайм. Биринчиден сарсана болот, кыжалат болот, көчөдө калды, башка болду, эмне болду? Кокус ошол жака барбай кала турган болсом, рейс отмена болуп калышы мүмкүн, же жолдо бирдеке болуп калышы мүмкүн, же кайтып келе турган болуп кала турган болсом, башкалардын көзүнчө шерминдүү дагы болуп калам да. Бул кайтып келди го деп. Окууга барамбы, иш менен барамбы, мисалы үчүн. Ишим окшобой калышы мүмкүн, окуум окшобой калышы, кайтып 10 күндө келип калышы мүмкүн да. Келип кала турган болсом, эптей албай келди дейт да. Ошон үчүн көп нерсени сыр сактаган жакшы. Ошондуктан да айтат. Ийгиликке жетем дейсиңби, сыр сакта. Машина алдыңбы, сыр сакта. Үй алдыңбы, сыр сакта. Эч кимге айтпа, адамдарга айтпа. Адамдар сулдукту, кооздукту бузушат дейт да. Анан төшөк маселесинде энергиясы бар. Көчөдөгүлөргө карата эмес, күйөөсүнө карата. Бул негизги маселе, энергия күчтүү маселе. Бул жөн гана сырткы көрүнүш эмес, ички харизма, ички сырдуулук. Ар дайым эрин тарта билүү, ар түрдүүлүк, окшоштук эмес. Ар түрдүүлүк бул негизги маселе. Ар түрдүүлүк бул негизги маселе. Элибизде сөздөр бар, эркектер бир эле ашты жей берсе тажайт экен, бир шорбону иче берип тажады, башка деген маселелер бар. Ар түрдүүлүк негизги маселе. Ошо төшөк маселесинде энергичный болушуңуз керек экен. Таза болушуңуз керек экен. Ишеним жаратуучу, сырды сактай алган туруктуу. Мен, урматтуу мекендештерим, ошол аялдар маселесинде көп нерсени айтпайм. Апам дагы билбейт, эжелерим дагы көп нерсени билбей калат, байкабай калат. Эч нерсени айтпайм. Өзүңдүн туруктуу өмүрлүк жолдошуң боло турган болсо, ага ишене турган болсоң 100%, ага айтышың туура көп нерсени. Бирок этият болуш керек. Этият болуш керек. Эркек киши качан сырын айтат, качан келип маслихат кылат, качан көп нерсени сурай баштайт, качан кеңеше баштайт, аял туруктуу болсо, ишенимдүү болсо. Анан бирдекени айтып койсоң, эртеси күнү бүт республика угуп, мындай кылыпсың, андай кылыпсың деп аткан болсо, кандай ишенич калат?
Bir sözümdü işendim деп айтам бирөөгө. Эртеси күн 28 тас келип мындай депсиң го деп айтып келет. Анан бирөө сыр айтабы сага? Өзүнүн ичиндеги бирдекесин айтабы сага? Көпчүлүк адамдар жалгыз, байкасаңыз бүгүн. Жалгыз. Жалгыз калып кетип атат. İçinde миңдеген дүйнөлөрү бар, бирок ишеничтүү адамы жок. Сырын айта турган досу жок. Ишеним жаратуучу туруктуу, анан ишенимдүү адам болсо кана. Өз оюн так айта алган. Айланып өтпөй, жалган сүйлөбөй, ачык сүйлөө негизги маселе. Аялдар, сиздерге бир нерсе айтып коюшум керек. Күйөөңүзгө ар дайым ар бир нерсени айтыңыз. Көчөгө чыгып атам, базарга чыгып атам, бияка чыгып атам, бияка чыгып атам, ачыгын айтып кое бер. Базардагы Шарып ака чалып, аялым аякта мындай кылып жүрөт дегени бул эркекке өтө жаман нерсе. Ошондуктан ар бир жерге чыгаарда, ар бир жерге барарда айтып коюңуздар. Арадан 3 күн өтүп, мен паланча жерге кеткен эдем деп коюштун кереги жок. Баардык иштериңди бүтүрүп, каалаган ишиңди кылып келип, анан 3 күндөн кийин паланча жерде болчумун деп айтып коюштун кереги жок. Бул жерде көңүл муздап, сен келип ысык суу сепкениңде айырмасы жок. Жалган сүйлөбө эч качан, калп сүйлөбө эч качан. Калпчы болбо, жалганчы болбо. Кээ бир газеталар жетиштүү жалган сүйлөгөнгө. Айтып кой. Рухсат сурап чык эки жака. Өз алдынча болбо. Макул эми түбөлүк кетип калсаң вечно макул. Эртең эле кайтып келесиң го. Сурап чыга бер. Ошондуктан да мындан ардыңкы ишеним жаратуучу, сырды сактай алган туруктуу деген маселени мындан алдын айтпадым да. Жалган сүйлөп турса, кылган кыймыл аракеттер бүт калптан туруп атса, бир сөзү экинчисине окшобой турган болсо, кантип ишенесиң, кантип сырыңды айтасың, кантип жазыласың ага. Бүгүн айлантмайлар көп да, сөз айланткандар өтө көп. Бири-бириге окшобойт бир сөзү. Өтө айлантат. Өзүн Шарик Шустери көрсөткүсү келет. Бирок бияга кызыл, бияга ак болуп калат. Кызыктуу сүйлөшүүчү, майык кызыктуу терең жана ар түрдүү темада сүйлөшө алат, уга билет. Ар бир темада. Мен бир нерсени сүйлөп кетип атып туруп, эгерде мындай адамдарга сүйлөп аткан болсом, аны токтоп туруп, мына жерде кандай болчу дейм. Бул айтат, мына жерде мындай дедиңиз дейт. Демек ага кызыктуу болуп атыптыр, эстеп калып атыптыр. Сөзүн улап кете берет. Кээ бирөөлөр ушундай токтоп тур дейт дагы, кайра не болду? Баягы бир нерсе сүйлөп аттың эле, кандай болду деп сурап дагы койбойт. Бирөө сүйлөгүсү келеби сага? Өзүң сөздү бөлүп алдың, анан кайра сурап дагы койбойсуң. Көп аялдар ушундай бүгүн эрин керектүү темада өзүнүн сөзүн сүйлөп алат дагы, ери сүйлөй турган болсо, деп коет. Же кайра сурап койбойт, атасы сиз мындай деп аттыңыз эле деп. Ар дайым алдыда да, ар дайым жанында да. Баратаң андай кылып кой, мындай кылып кой. Өзү кызматтагы кыз келбей калган. Ар дайым кызыктуу болушуңуз үчүн сиз сүйлөштү эле эмес, сиз угушту дагы билишиңиз керек, урматтуу айымдар. Качан сиз уга билсеңиз, анан сизди эркек түшүнө билет. Өзүңүздү мындай таразага коюп, так таразага коюп көрсөңүз, каалоолоруңуз, талаптарыңыз кызматыңыздан көбөйүп кетип атат. 15 мүнөт массаж кылып бербейсиз, 15 мүнөт монтаж кылып бербейсиз, 15 мүнөт жакшыраак кызматын кылып бербейсиз, анан талаптарыңыз асманга көтөрүлөт. Суроолорубуз, талаптарыбыз, каалоолорубуз башка болуп калбасын. Өлчөөлөрүбүз туура болсун. Ар түрдүү темада сүйлөшө билишиңиз керек эриңизди. Ошо юмор жааты болсун. Эриңизди карап, манайы чөккөнбү? Демек ошого жараша мамиле. Кызыктуу кубанып келип атабы? Бүгүн жакшы мамиле экен, акчасын алып алайын. Жакшы мамиле экен, бир баягын айтып алайын, деш кереги жок.
Күйөөңдүн ар бир учурун байкай бил. Уктап аткан учурда эриңизди алдыга бирөө келсе, уктап атат, кийинирээк кел, эс алып атат деп. Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуп устаз өзбекстандык өтө күчтүү. Булдай терең илимдүү адам. Мен арман кылам ошо устазды живой жанынан көрбөй калдым, шагирт боло албай калдым. Бул адамдын аялы күчтүү адам да. Апабыз аялы өтө күчтүү аял. Хазирет уктап атат, Хазирет китеп окуп атат, Хазирет мындай кылат, андай кылат деп өзүнүн убактысы менен элдер менен жолуга турган убакта ушул убакта келсеңиз болот, элдер менен жолугат деп ар бир адамга тактуура жооп берип, Хазирет устазыбызды, Мухаммад Садык Мухаммад устазды ар бир учурун билген да. Маанайы кандай тамак жейт, кандай не кылат, бүт бардыгын билген. Ошондуктан да колдоочусу күчтүү болгон. Устаз мындай нерселерге баш ооруткан эмес да, бала чака башка. Ошондуктан илимге кирип, илимде көп ийгиликтерге жетишкен. Аял күчтүү болгон, баам парасаттуу болгон. Тынчтыкты баалаган, ар бир нерседе драма издей билген аял. Тынчтык негизги маселе. Келсе ата чарчап, акча таап, же иштен, жумуштан, Россиядан бир жерге келсе, баласы, эки баласы лайда жарым лай болуп жатат. Кызы үйдө сасып жатат бул жагында. Үйлөр жыйналган эмес. Казан кечеки бир жыл бойдон ошол бойдон жатат. Аял өзү көчөдө подружкалар менен гыйбат кылып, телефон чукулап отурат. Не болот бул абалда? Бул абалда не болот? Сөзсүз ычуу болот. Тынчтыкты баалашыңыз үчүн ар дайым таза болуп, балдарды тыкан карап, таза кийиндирип, ошол нерсеге жетпейт. Көңүл кош калтырбайт экен. Арзыбаган деталдарды кармап, ыз учуу чыгарбайт. Кокус күбөсү бир ката кылып койсо, бир жыл мурда ушундай кылгансың деп айтып келбейт. Сен ушундай элең го дебейт. Ошондуктан, урматтуу эже карындаштарым, бул негизги маселелерден. Анан өзүнүн эмоциясын башкара алган аял. Кыжырланып, ичиге чаң толуп, ичидеги кызыл от могу жерге кызарып, карарып чыгып калган учурда дагы дароо жарылып кетпейт да. Сабыры деп муздак суу отту өчүргөн сыяктуу өчүрүп коет. Дароо жарылбайт. Сизде эриңиз тараптан ката кемчилик болсо, деталына чогулуп калат. Ошо чогулуп калган учурда дароо тоого чыгып эс алып келиңиздер күйөөңүздөр менен. Же ибадат кыла коюңуз, намаз окуй коюңуз. Ошо маселе боло турган болсо, сиз жарылбайсыз. Жакшы угуучу, эркектин сөзүн бөлбөй, угуп, түшүнүүгө аракет кылган аял. Түшүнүп, эгерде эркектин сөзүндө ката кемчилик болсо, туура багыт. Эгерде иши боло турган болсо, иши жүрүшпөй аткан болсо, туура ишине дагы багыт, акылдуу көрөгөчтүк болушу шарт да бул маселелерде. Аял дегени эптеп тамагын кылып берип коюп, төшөктө жатып берип койсоң болду деген эмес. Аял ошо эркектин ар дайым структурасын, мээ тарабын, акыл тарабын ар дайым чогуу болуш керек. Эгерде сиз ошол эле темаларда мен керекмин, ошол эле кылсам болду десеңиз, сиз ошол эле темада керек болуп каласыз да. Башка темаларда сизди маани дагы бербей калат. Бир бизнес кылып атат, кеңешип дагы койбойт сиз менен. Сиз өзүңүз чек араңызды белгилеп алгансыз да. Кызыл светофор мененки ушул жерде болгансыз. Кызыгуусун көрсөтө алган. Эркектин аракетин баалап, кубаттап турган аял. Бир нерсе айтасың, мисалы үчүн, мындай кылсак, андай кылсак, мындай кылсак, бир жылда мындай болот деп кызыгып, эркек киши айтат аялыга. Бизнес идеяларын, бир нерселер. Аял не? Серьезный турат. Көрүңчү деп. Чогуу максатташ болдуңбу, чогуу жолдош болдуңбу? Ушундай кылсак жакшы болот экен, атасы. Керек болсо өзүң келип айт идеяларды, максаттарды. Огороддо ушунча 20 соток жер жөнүп турат экен, мага картошка алып бериң, мен эгейин. Жылына жок дегенде сизге мынча сом акча болуп калат. Помидор эгейин, неме кылайын, кең банка алып келиң, компот кыла коюң, кышында ичебиз деп. Ар дайым идея жаратып, ар дайым көзүнө колдоо көрсөтүп алган аял бул негизги. Баалуу аял, бактуу аял. Ишенгендерге толук ишенет.
ар дайым шек санап шектене бербейт. Паланча ким эле телефонду чукулап, телефон чукулаш арам урматтуу мекенешим. Эриңиздин телефонун чукулабашыңыз керек. Эркек аялдыгын чукулабаш керек, аял эркектикин чукулабаш керек. Чукулаш арам. Телефонго ишенет. Телефонду ичиде памятиге миңдеген адам батат. Эркек дагы аял дагы. Бирок жүрөккө бир эле аял батат го. Сизсиз го ханышасы жүрөктү. Кээде туура эмес сообщение изеп алып, телефонду чукуштан максат не? Ажырашышпы сиздики? Ажырашышка ылайыктуу теманы табасыз телефондан. Эркекке өзүн дайым баатыр сездирет. Жардам сурап, анын күчүн, акылын же тажрыйбасын баалайт. Эгерде аял киши өз алдынча болуп карьерасын кылам, мындай кылам, андай кылам деп өз алдынча болуп эркек сыпат боло баштаса, эркек анын колун ала баштайт. Назиктигин билдирип, ажиз экендигин билдирип, жардам сурап турса эринен, эркек киши ар дайым ага жардам берүүгө аракет кылат. Бул эрежелер азыр аялдарга айтылды, бирок эркектер дагы өзүгө тиешелүүсүн алыш керек. Бул жеке менден баштап бардыгыбызга сабак болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.